салып экен да. Салып атыптыр. Бүгүн лечение, курс лечениянын эң акыркы күнү эле. Анан бул больницадан дагы ушу бүт бейтаптарды выписка алып чыгарып атышкан экен. Себеби кайрадан азыркы ууру, аты жаман ууру күч алып атат деп атпайбы ош жеринде. Ошого бейтаптарга жаткан бейтаптарга бир зыяны тийип калбасын деп ошого чыгарып атат экен. Чоң атага бүгүн Кудай калса 14 күн болду. Эртең чыгышыбыз керек, бирок бүгүн чыгаттык турган болдук. Салам алейкум. Кандайсыз? Жарайт. Азыр чыгам. Чыгам дейм, жакын жакшы. Кандайсыз? Сизди алып кеткеле келдик. Сонун уктап аткан экенсиз, уйкуңуз бузбайлы десем. Кандайсыз? Тынчсызбы? Сен соңуңуз жакшыбы? Кеттик эми болду үйгө. Айгүл эже күтүп атат үйдө. Чоң ата тургузайлыбы? Кең отуруң. Азыр врач дагы келет, врачка бир жакшы дубаңызды берип анан сизди азыр алып чыкканы келдик. Ооба, 13 күн болду, бирок эртең бүгүн 14 күн болду болсо керек. Бүгүн 14-күн, Эртең чыгыш керек. Эртең чыгыш керек. Бүгүн 14-күн. Эртең чыгышыңыз керек эле. Бир күн мурда чыгат экенбиз да анан. Ошого бул жерде азыр больницада шарт ушундай болуп калыптыр. Дезинфекция болот экен, больницаны жууп, тазалап азыр бейтаптарды эме кылып аткан экен. Выписка кылып. Кандай лечениеңиз кандай болду чоң ата? Лечением эми. Айтыңыз жана. Дәрмекти берип атат. Лечение жакшы болду. Тамакты өзүңүз жакшына жеп калдыңыз, Биринчи келгенде колдоруңуз титиреп Башка да аткан. жакшы. Жакшы эле, жакшы жаман эмес. Бутуңузчу, бутуңуз кантип бутка жакшы уколдор берилди эле. Кичине жылыш болдубу? Эми. Таасир эттиби мына билимди билбедиби? Азыр баса элекмин бай. Басканда билинет. Эми жакшы болот Кудай кааласа. Жер жактуу чоң ата, ошону айтыңыз, бул жерге лечение жактуу дейт. Лечениеси күчтүү экен. Күчтүү? Ооба. Жакшы экен. Тамак аштары кандай экен? Тамак аштары ашыгы менен. Дарыгерлер кандай карап беришти? Жарымын жесем, жарымын жей албай калдым. Чоң ата, дарыгерлер кандай карап беришти чоң ата? Дарыгерлер жакшы карап атат. Кирип отуруп дарыны берип. Тынбай. Ар бир дарыны saat kançada işini жазып кагазга. Şu saatte kirip darını ver. Үйүңүзгө да жазып бердик. Үйдө ошону биз айткандай иче аласызбы? Эми шуга аракет кылам го. Шонтип карашы жакшы. Ayakta köyle verse de yatıp gördüm. Atölye verse de olur. Bu verse karaganda. Чоң ата андан эмесе ушу сизди караган ушул жердеги ахалатчан жалпы жааматка жана ушул Күмүшай кызыңызга бир жакшы дуа бериңиз эми чыгарыңызда. Буйруса булар дагы башта келгенде дагы убада беришкен, Кудай кааласа чыккандан кийин дагы кийин келип көрүнүп өздөрүн текшерип турса болот деп ушундай айтышкан. Кудай кааласа бул чыккандан кийин дагы кайра келип текшерилип дары-дармектерибизди алып турсак болот жаздырып. İşleri var versin. Hareketleri hareket versin. Şu işte yazmasın. Kümüşe baş olup Altırgayı borçsaları dağı. Şunday. Adam doğup koldan köse yardım verip elbek yaxşı hizmet kıladı eken. Umurları da bereket versin. Daima şunday iyilikçi olsun. Buna aşıkça yaxşılık
Bolboyt bermese. İş bala-çaqalary menen tınçılıkta, amançılıkta yaşasınlar. Oňoý iş emes bu. Ol hiç kimge oňoý iş emes. Mana şu jerde görüp oturamın. Cemendik görmesinde. Рахмат. Жакшы дуалар болду, жакшы сөздөр болду. Күмүшай эже баягы кароосуз калган, гаражда жашаган 90 жаштагы чоң атанын дуасын ар бир инсанга эле насип ете бербейт. Мына чын жүрөгүнөн берилген дуасын алдыңыз. Кудай кааласа бул дуалар менен сиз сөзсүз агарас, көгөрөс. Мен да ушул чоң атанын дуасын 2 жылдан бери алып жүрүп, мынакей Меккеге чейин барып келдим. Индияга 1 эмес 5 ирет барып келдим. Мен ойлойм ушул чоң атабыздын эле дуасы менен бүгүнкү күндө даражабыз ушунча Алла Таала бийиктеп тутат болуш керек деп. Сиздин дагы ишиңиздерге ийгилик болсун, даражаңыздар бийик болсун. Мына ушундай көп бейтаптарды айыктырып, ушундай бейтаптардын дуасын көп алып жүрө бериңиздер. Алдыңкы чоң атабыз айткандай мыкты дарыгерлерден болуңуздар. Профессорлукка чейин жеттиңиздер. Кыргызстанда сөзсүз бизде ак калачандар, дарыгерлер, мыктылар көп. Башка улут, башка жактын дагы дарыгерлерин таң калтыра турган ушундай дарыгерлер бизден дагы чыгат. Бар буйруса. Мына сиздер дагы мына ошолордун катарына кошулуңуздар. Жаш экенсиз, келечегиңиз алдыда экен, буйруса мыкты дарыгер, мыкты профессор чыгат буйруса сиздерден. Алла разы болсун. Ушу чоң атанын дуасы түздөн түз тийген болсун сиздерге. Чоң рахмат. Тазим өтөбүз ушул больницадан 1 эмес 3 бейтапты жакшы карап бердиңиздер. Биз Ахмет Аманат коомдук фондунун атынан жана жеке өзүмдүн атыман, жалпы элибиз көрүп турат, элибиздин атынан терең ыраазычылык билдиребиз. Кызыңыз менен коштошуп коюңуз. Кызыңыз дагы келип, кийин келгениңизде дагы карап турат буйруса. Meni kalışımın ayakta. Эме, үйүңүзгө дарыларды жазып бергенбиз. Аздан бир түшүндүрүп беребиз. Анан кайра келип кээде көрүнүп тураса, сиздин ооруңуз сразу айыгып кете турган оорулардан эмес. Просто өзүңүздү карап жүрүшүңүз керек мындан кийин. Үй жазып көрсөтүп түшүндүрүп беришет. Анан жок дегенде 1 айдан кийин бир келип көрүнүп коебуз, Болуптур, жакшы барыңыз. Чоң ата бизге 14 күн мурун келди. Биринчи келгенде невралгия тройничного нерва деп ошол диагноз менен жаткан. Бирок кийин байкадык болезнь Паркинсонга бар экен. Ошол экөөнө лечение башталды. Болезнь Паркинсонга таблеткалар дозасын биринчи алып аткан үчүн акырын-акырындан көтөрдүк. Азыр уже терапевтический эффект бере турган доза менен үйүнө чыгып атат. Тройничный нерв боюнча бетиндеги оорусу боюнча МРТ жасатканбыз. МРТда нейроваскулярный конфликт чыкты. Нейрохирург консультация кылды, бирок операциядан да, блокадан да баш тартылды. Ошондуктан азыр таблетка менен кайра улап атабыз. Оорусу келгенге караганда бир аз азайып калды деп атат. Буюрса дагы улайт. Анан да билинет эффект.
Неге алтын гараж? Ойбой. Гаражга келгенде эле кадимгидей болуп калдыңыз го же? Bir altın garaj. Жакшы калдыңар экен. Теңелеп. Garaj, altın garaj. Мына өткөнкү баа кийимдериңиз экен, а? Баарын ыргытып дагы мындай жаңы мас алып коюп коюптур ордуна. Эскиңиз эскиңизди жууп коюптур масына. Талашты жаңылап коюптур. Азыр чымыңызды алмаштырып, ушу алмаштырып кийип алсаңыз болот экен, мындай. Муну кийип алсаңыз. Бүгін эле кийдим. Анда бүгүн кийсеңиз майыл кийип тура бериңиз. Мына ушул жеңил шым экен, ушуну кийсе. Мен азыр баарыңыз боюнча айтып коеюн сизге. Урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, ассаламу алейкум. Да бир жолу биз Ак ниет аманат коомдук фонду кайрадан Ордолу ош жериндебиз. 90 жаштагы Ражап чоң атабыздын алдындабыз. Чоң атабызды бүгүн лечениядан чыгарып алып келдик. Буюрса лечения толугу менен бүттү. Лечения боюнча мен сиздерге айтып кетсем, толук 13 күн жатыптыр. 13 күн лечения ал жерде күнүмдүк жаткан эмеси койкасы 2000 сомдон болот. Ал 2000 сомдун ичинде 3 мал тамак ашы, анан ошонун эле ичинде бир сериядан анализ тапшыргандыгы и 2000 сомдук дарыга чейин ошол эме ценанын ичине кирет. Андан сырткары толук мынакей азыр анализ тапшырган, рентген тапшырган, УЗИлери, мына ушундардын МРТлары, башын МРТ тартырганбыз. Ушулардын баардыгы биригип, чоң атабыздын лечениясы 36350 сомдук лечения болуптур. Андан сырткары өткөндө биз бутуна сырттан 3750 сомдук дары алып бергенбиз, бир эле укол. И 700 сомдук дагы бережекебиз ушу дарысын алып берген, жалпысынан 40 000 сомдук ошол чоң атабызга лечения жасалды. Кудайга шүгүр. Буну мен эмне үчүн айтып атам? Чоң атабызга жардам берген инсандар дагы бар. Мына ошол сиздердин жардам бергениңиздерди дагы бир 10 000 сомдой акча жыйналган. Ошол акчаны дагы мына ушул леченияга коштук. Эң башында ал жаткырганыбызда 14 күнгө ошол койка местасын 2000 сомдон төлөп жаткырганбыз. Бул баягындай негизи биздин ишибиз эл менен иш болуп аткандыгы үчүн толук баягындай элге мындай отчету менен болгону дурусураак болот. Андан сырткары бизге азыр момундай дарыларды жазып берди. Бул азыр дарылардын баардыгын мынакей азыр 11 түрлүү дары экен. Чоң атабыз ушул дарыларды дайыма ичиш керек экен. Ушул дарыларды азыр мен аптекага кетип атам. Бул дарылардын баардыгын алып чоң атабызга көргөзүп берип кетем буйруса. Урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар. Чоң атабыз менен таанышканыма 2,5 жыл болуп калыптыр. 2018 жылдын 5 март күнү чоң атабызды алгач көрдүк элек. Көз Азиз Асылбек бир тууганыбыз менен чоң атабызды экөөнү бир күндө коомчулукка чыгарган элек. Мына ошол күндөн тартып биз алып чыккандан бери канчалаган элибиз жардам берип, канчалаган студенттерден баштап окуучуларга чейин тамак ашына алып келип жардам берип атышты. Ушул соц тармактар аркылуу көрүп, колдон келишинче кол кабыш кылып аттыңыздар. Мен 2019 жылы жер тилкеси чечилип калса жакшы болот эле, чоң атабызга ушу Ош жеринен үй салат элек деп коомчулукка бөлүштүм элем, бирок Ош жеринен жер тилке участок таба албадык. Бирок ушул чоң атабыз себепкер болуп, мына ушул демилгени көтөрүп чыкканда Жалал Абадтан участок берилип, бүгүнкү күндө Жалал Абадта 9 үй бүлөгө ылайыктуу муктаждар комплекс салынат. Мына ошол комплекстин эң жакшы жерин, эң алдыңкы жерин чоң атага беребиз деп бандай токтом чыгарып койгонбуз. Кудай бурса бир 3 айдын ичинде бүтүрүп калсак алып кетебиз. Урматтуу бир туугандар, мен азыр бир четинен чоң атаны көрүп, сүйүнүп, толкунданып, азыр ушул жерге келгенге чейин, больницадан келгенге чейин сонун бир тамашалашып, сонун сүйлөшүп, чоң атанын акыл насааттарын угуп, ушундай бир өзүмдү бир башкача эс алдырып келген болсом, бир четинен мен азыр ушул жерге кайрадан чоң атабызды ушул жерге таштап кете албай бир кызыкчандай аргасыз эле болуп турам. Азыр бир
1-2 квартира эме кылдык элек, ал жерлер дагы уже тапшырылып калыптыр. Анан чоң атада башка нерсеге ынабай, жок мен ошол гаражда эле туруп турайын. Ошол мага деп салып аткан үйүң бүткөнгө чейин ошол жерде эле туруп турайын. Ошол гаражда эле болуп турайынчы деп өзү дагы аябай суранып атат. Ошон үчүн мен эмне кылышымды билбей калдым. Эми ушунча лечение бандай талаага кетип калбас үчүн чоң атаны бирөө карап турса, азыр 8-9 түрлүү дарыларды айтып атпайбы? Бул дарылардын баардыгын 3 маал, 2 маал, 1 маал иче турган дарылар. Анын баардыгын адаштырбай бирөө берип турса, карап турса жакшы болот эле да. Мен иш менен болуп, мисалы, эгерде чоң ата мен азыр тамашалашып атам, келинчегиңиз болгондо да алып келип каратат элем депчи. Бирок эми чындыгында боор ооруй турган маселе да. Азыр чоң ата биз менен сүйүнүп, сонун кудураңдап, күлүп жайнап келгени менен кайра эле баягы жалгыз жашоо да. Кайра эле баягы жалгыз жашоо бир ушунчалык бандай. Айтаарга дагы сөз таппайсың чындыгында. Ушундай аталарыбыз кароосуз калып, аталарыбыз момундай абалда калса, билбейм, жүрөктөр канжалайт. Эмне дешти да билбей турам. Эгерде дагы деле кеч эмес, мен чоң атаны карайм деген ош жеринде. Карайм деп көп адамдар байланышты да. Бирок көп адамдар курук сөз менен айтып кое берет экен да. Мен алып кетип карасам жакшы болот эле деп комментарийлерге жазышат, апарып карайынчы, эмнетейинчи депчи. Мындай факт катары кылыш керек да, жөн эле курук сөз менен эмесчи. Ошого эгерде бирок чоң ата ынабайт, эгерде мүмкүн болсо ош шаарында шарт болсо кошо карашып бир 2 ай карап турганыбызда мен комплекске алып барып ошол жерде өзүм карайт элем. Ошол жерге алып барып өзүм жайгаштырат элем. Бандай аябай бир ыңгайсыз абалда турам. Ушунчалык ыңгайсыз абалда турам. Ушунча жардам берип туруп, бирок кайра эле баягы эле үңкүрдөй болгон гаражга таштап кетиш мен үчүн ушунчалык кыйын болуп атат. Чоң ата, мен азыр дарыларыңыздын баардыгын алып келип, Кудай калса, андан сырткары сизге күндө тамак ашыңызды алып келип бере тургандай кылып, дарыларыңызды алып келип азыр колуңузга тапшырам. Анан күндө жылуу тамак алып келип бере тургандай кылып, бирөөнү дайындайм. Бирок ошентсе да могу гаражда чындыгында чоң ата жашоо бир ушунчалык кыйын болуп атат да. Анан эмне дешти да билбей калдым чоң ата. Мисалы мына ушул жерге урматтуу мекендештер, мен атын айтпай эле коеюн. Жогорку кеңештин депутаты дагы ушул чоң атадан келип кабар алыптыр. Олордо ушунчалык мүмкүнчүлүк шарт бар. Бирок чоң атанын муктаждыгын чечип бербегендиги ушунчалык мени ойго салды да. Мен алардын ишине аралашпайм, бирок эл өкүлүмүн, эл үчүн шайланганмын деп туруп, жападан жалгыз ош шаарында, момундай бетон гаражда 90 жаштагы Кыргызстандын бүткүл жумушунда иштеген, мамлекетте өмүрүн өтөгөн, ушундай бүгүнкү күндө 90 жашта чоң атабызга кайдыгер карап, маселесин чечип бере албай кетип калгандыгы мени ушунчалык ойго салды да. Көкүрөк кагып, кыйратам эле кыйратам деп сүйлөгөндөрдү көрүп жүрөбүз, бирок ошолордун бири, мен атын айтпай эле коеюн, келип кетти да ушул жергечи. Мен көрдүм. Бирок бир нерсесин чечип бере албагандыгы ушунчалык мени ойго салды. Мейли анысы дагы мейли, карапайым эл бар, Кудай калса элибиз карашат. Чоң ата бир сизге эмне дешимди да билбей турам. Азыр келчек сүйлөшүп келдим, кандай кылсам экен? Бир жерге азыр сизди алып таштабай эле бир алып кетейличи десем дагы ынабай турасыз. Азыр дарыларыңызды ким карашып берет, ким кандай кылат, ушуну ойго салып атат да. Тамак ашыңызды го эме кылабыз, алып келип күндө ташытып турабыз, баары бир могу гаражда жашоо кыйын да. Ушунча 2 курс лечение кылдыңыз, 2 жума бою. Мына ушунча лечениеңиз кайрага бир таасир этпестен талаа кетип калбасын деп сарсанаа болуп атам да. Жок, Кудай кааласа. Онун бемелери бар. Мага ол ушул баары жогум меники комплект. Ордум деле ошо эч канча кыймылдабай эле бүтө берет. Эми ушу бир адам жардам кылса баары бүтө берет.
ошондой болуп келген. Бола да берет деймин да. Эч кыйынчылык менде болгон эмес. Мана ооруга байланыштуу. Саал кыйынчылык болуп турат. Бул күндөрдө кетер. Эми кана Куда деп турайынчы. Өз үйүң өлөң төшөгүң дейт. Гараж болсо да өз үйүң да. Кантип ушул өз үйүмдү жамандайын. Жамандыгы жок. Куда кааласа. Баштарыңызды жана башка нерселериңизди бу жерге эжелерге, бир туугандарга, ишеничтүү адамдарга дайындайм чоң ата. Башталышыңызда баштап койсоңор. Ооба. Эгер анан ар жагы Куда кааласа болуп кетет. 3 айдан кийин баягы комплекске алып кетем чоң ата. Жерде баардык шарттары бар. Куда калса сизди ал жерде карашат, мейлизби? Даже дарыгерге чейин дайындайбыз ал жерде. Дарыгер улам жумасына барып сизди карай тургандагыдай кылып дайындайбыз, буйруса. Кудайым ошо күндөгө жеткирсин. Ал кетесиз, Куда каласа, Кетебиз Куда кааласа. Мына буйруса, урматтуу мекендештер. Чоң атага баягы салым кошом, үйлүү кылам деген инсандар 3 жылдан бери ойлонуп келатасыздар. Кайра эле өзүбүздүн пешинебизге буйруган экен, мына азыркы күндө үй салып атабыз. Куда калса ошол үйдү жакын күндөрдө бүтүрүп, эң жакшы жерин, эң алдыңкы жерин чоң атага тапшырабыз, беребиз. Ошол жерде өзүбүз карайбыз. Чоң атага кол кабышкылап жардам берип турам, тамак ашын деген инсандар бандай көптөп шагарап келбестен күнүнө бирден, эгерде мен WhatsApp группа ачам, буга чейин да ачкам, ошого дагы кошом, келип тамак ашына карашып турсаңыздар болот. Бирок биз дагы дайындайбыз. Кол кабыш кылып туруңуздар, бизде жумуш көп, мен Ошто турбайм да постоянно да. Ошого келип кетип турам, бирок мен жок кезде жоктугубузду билдирбей кабарлашып тура турган инсандар өтө жакшы болот. Чоң ата эми анда бизге жакшы дуаңызды бериңиз эми. Уулуңузга батаңызды бериңиз эми өзүңүз. İşіңizге баш берсин. Harekatыңызга берекет берсин. Hoş bергенге баш бер. Баш берсин дейт. Кожой кызыр жаш берсин дейт. Куда кааласа силерге баш да берет, hoş da берет. Бардыгы алдыңарда. Тилеген тилегиңерди берсин. Мактатыңарга жеткиле. Bu gelecekte oğul üylep kız verir. Makatilla Medine'ye ziyaretke varıp gel. İlk katarı yakşılap yaşap. Bekemden solukta bolgula dayına. Oğrudan oğlak bolgula, oğru görmegüle. Рахмат чоң ата. Мейли анда эс алып туруңуз, мен дарыларыңызды алып келейин чоң ата. Мейли. Ооба, жата бериңиз. Келдим. Кетерексизби? Жок. Мени күтүп отурасыздарбы? Күтүп койдук го? Жок. Аба, өзүмдүн балам жок деп эч качан сиз кейибешиңиз керек. Канчалаган кыздарыңыз, балдарыңыз барына. Кээ бир инсандар өзүнүн ата-энесине да анчалык көңүл бура албайт. Келип, карашып, тамак ашынан бери улуу эжелерибиз келип жардам берип турушат. Менен бактылуу адам жок. Чоң ата? Жатасыз беле? Турсам болобу? Мына дарыларыңызды бир көргөзүп берип кетейин. Тура аласызбы? Турам. Келиңиз. Бисмилля. Отуңузду этип аласыз. Оңдон алыңыз.
darıgер жазып берген, бұл жерде жалпысынан 8 дары бар екен. Бардық дарыларыңызды алып келдік. Анан дарыңыздың чоңата сыртына ар бирине өзүмдагы эме менен жазып койдум. Ручка менен. Мынакей, мисалы мына күнүнө 2 маал ичесиз. Дарыларды унутпай ичиңиз, чоңата деп дагы жазып койдум. Бул жака бирөөсү мол дарынычы, мына айландырып жазып койдум. Буну бирөөнү мындай аласыз дагы, айтып атты го врач. Кыз. Bir tabletkani alat ekенсиз дагы, ошонун тең жарымын эрте менен, жарымын кечке алчысыз. 2ге бөлүп ичесиз. Буну да 3 маал ичет экенсиз. 3 маал экен, бир муну 2 маал экен. Мына бардыгы сыртында жазуулары бар. Ручка менен жазылгандар, Мына мол дары дагы күнүнө 3 маал экен. Бул кашык менен ичет экенсиз. Кичинекей кашык бар го? Ошол кичинекей кашык менен чай ложка менен. Бұрын Зайнап көчөдөгү 8-чи поликлиникага карай турбайсызбы? Ошол жерде эжелер сизди тааныйт экен бардыгы. Сизди келип карашат экен го врач, дарыгерлер. Ошолордун көзөмөлүндө экенсиз, канча жылдан бери. Алар менен азыр барып таанышып келдим. Алар сизди көп жылдан бери карашат экен. Эртең сизди келип алар да назначение кылып кете турган болду. Келип кабар алып. Жума сайын келип кабар ала турган болду алар. Алар дагы карашып жардам берип тура турган болду. Мынакей чоңата ушул дарыларыңыздын бардыгы жалпысы 3000 сомдук дары болду ошо. Эмелердин жазган дарысы. Айтты го күмүш ай, Муну унутпай ичиң. Сырттарында жазылып турат. Өзүңүздөр мына көрүп атасыз, Мына сырты эле карайсыз. Көрсөттүңүз. Окулуп атабы? Көзүңүз жетти? Күнүнө 3 маал. Биз кайттыганда чоңата мен кечке чейин кайтып кетейин, Жалал-Абадка кетейин, ал жакта усталарым бар. Сиздин үйүңүз бүт утат, ошол үйдү күзгө чейин бүтүрүп, күн сууктаган чейин жерден алып кетип калайын сизди. Кече анардан бир квартира чыкты. Биринчи көз берем, бекер берем дедилер. Анын жанында кафелери жок экен да. Анан ушу гаражда эле туруп турайын деп бая больницадан чыккандан кийин да суранып. Ушинтип атпайбы чоңатачы, барбай эле коеюнчу депчи. Анан бул жерде эле тамак ашыңызга карашып турсуна чоңата, Мында караштырып турат. Анан Кудай калса баа үйүңүз бүткөндө ошол жерге алып кетебиз, Ошол жерде экөөбүз күндө жолугуп, күндө сүйлөшүп. Секин бар. Кафеден өзүм деле тамактанып келе берем. Эптеп болсо кафеге бир тамак бияка таш берип тургула деп тыйын төлөп берип кетейинби? Жок. Өзүм барам. Чоңата балаңызга бизге таарынычыңыз, капачылыгыңыз жокпу? Жок. Кандай капачылык болот сага? Сизге баа көңүл бура албай, больницага жаткырып коюп, мисалы кабар ала албай аттык да, чыкканга чейин болгон 3 эле жолу келиппиз 15 күндө. Жок. Алып келип жаткырып койгонан өзү кетип калып деп капа болбодуңузбу? Эмнеге капа болобун? Дары алып келип берип атат. Аягым төлөп атасың. Анан дагы кандай сага капа болсун? Капачылык эч кандай. Курсанчылыктан башка кеп жок. Рахмат чоңата, рахмат. Эң башкысы дуа кылып турсаңыз болду. Бир эми дуа бериң анда бизе. Биз жолго чыгайлы, кечке калбай. Жортондо жолуңар болсун. Жолдошуңар Кызыр алейхисалам болсун. Баш бергенге баш берсин. Кызыр алейхисалам яш берсин. Барчылык, аманчылыкта өмүр сүргүлө. Рахмат чоңта, рахмат. Жакшы калыңыз анда, Майли. Жакшы туруңуз, Кудайым шифа берсин, жакшы болуп кетесиз, көрүсүз, Оорубаңыз башка, Мейиңиз көрүшкөнчө анда. Телефондо сурап байланышып турабыз, Мейиңиз дуа кылып туруңуз бизге, өзүбүз жокто дагы, Дуа кылып туруңуз, мейиңиз, жакшы туруңуз анда болсо. Бул пускасын эме алып коелу. Бияк эже, берки эжеге берип койсун. Тамак ашыңызга тыйым таштап атабыз. Тамагыңызды ташып берип турсун, Дарларын берип коюп. Мейиңиз чоңата, жакшы туруңуз.
Emеңizди таштабаңыз өзүңүздү антип. Ha? Жок, аба Өзүңүз айтмакчы 120 чыгасыз, жоктан 110 чыгасыз. Ha? Молодец, чоңота. Өзүңүздү таштабаңыз, ha? Мага уруксатпы?